Баткен шаарында Киндер бала бакчасы ушул жылдын октябрь айында ишке кирген. Аталган бакча өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында үй тибинде ачылып, учурда 25 балага тарбия берилүүдө. Бала бакчалардан айырмаланып, бул негизи ата-энелердин муктаждыгы боюнча уруксат берилеткен 6 айлык баладан баштап, ошо мектепке чейинки курактагы балдарга 6 жашка чейинки. Биздики айырмасы үй түбүндөгү 1 жаштан баштап 1 жаш 4 айлык балдарыбыз бар, 1 жаш 1,5 жаш балдар бар. Ошондон баштап 6 жашка чейинки балдар азыр тарбияланууда. Бөбөктөр үчүн эшигин ачкан бакчада 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар бар. Алардын тарбиялануусу үчүн толугу менен шарттар каралган. Ошондой эле эң негизгиси мамлекеттик жумушта иштеген ата-энелер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Мамлекеттик садикке берели десек, балабыздын жашы жетпейт. Бизге пайдалуу жагы мектепте жумушум дагы өтөт. Бул жакта кызымдын садиги дагы караганга үйдө эч ким жок. Чындыгында эле бизге шартыбыз туура келбейт. Караганга ошол себептен частный садиктин пайдалуу жактары жумушуң да бүтөт, балаң дагы каралат. Үй тибиндеги балдар бакчалары облустагы шаарлар менен кошо айыл жеринде да ачылып иштеп жатат. Алардын бири Баткен районунун Чек айылындагы Ширин балдар бакчасы. 20 жеткинчекке тарбия берген бул билим уяда 2,5 жаштан 5 жашка чейинки балдар тарбияланат. Мамлекеттик бала бакчада дагы орун жок. Бала электрондук каттоодо көп катталып, очередь жетпей туруп калгандыктан мага мындай көбүнчөсү апалар, мен өзүм да иштейм да мамлекеттик сайтта. Ошол жерде кечкече биздин бакча 3 сааттык болгондуктан кечкече кара бербейсиздерби деген апалардан көбүнчө сураныч болуп турган. Белгилей кетсек, үй тибиндеги бала бакчаларын ачууга кызыктар тараптарга мамлекет тарабынан жеңилдетилген шарттар каралган. Ишкерлер өз үйүндө үй тибиндеги бала бакча ачса, салык жана башка төлөмдөрдөн бошотулуп, балдардын саламаттыгына байланыштуу коопсуздук жана санитардык эрежелерин сактоосу гана жетиштүү болот. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.